Кутман күнүңүздөр менен кымбаттуу угармандарым. Силердин назарыңыздарда Казат Акматов агабыздын Токчулуктун балдары аңгемеси. Каналга катталууну жана бармакча басууну унутпаңыздар. Түнү бою Көлжээкте пансионат кайтарып кароолдо турган Токчулук шүүдүрүм чалган жүгөрү аралап отуруп күн көтөрүлгөндө үйүнө келди. Бүлөсү болгону 4 эле баш болуучу. Өзү, аялы Анипа, анан аттары Уйкаш 2 эркек баласы. 9-дагы уулунун аты Мунарбек, кенжеси Айбек. Келсе, дарбазанын кичинекей жеңил калиткасы ичинен илинүү экен. Демек, короодон али эч ким сыртка чыга элек. Токчулук жылчыктан зым чуркатып, илгичти ачты да, кол жуугучтагы муздак сууга бети башын шапшынып алып, оозгу үйүнө кирди. Аялы, балдары өздөрүнчө кобурашып, эртең мененки чай үстүндө күндөлүк жашоодогу бейкапар бирдикке учурду баштарынан кечирип отурушкан экен. Токчулук үн катпастан өзүнө тиешелүү жерге өтүп барып, тизелерин кычырата аяк басты. Аялы чай куюп, күйөөсү жакка үнсүз жылдырып койгондон кийин балдарына карап үзүлүп калган сөзүнүн учугун издейт. Ошентип, апасы менен балдары күнүмдүк сөздөрүн бет келди сүйлөшүп, кээде үчөө бир пикирге келип, кээде келе албай жатты окшойт. Токчулук жакшы эле тыңшап отурса да, айра түшүнбөй койду тигилердин кебине. Чоочун кишидей болуп, үй бүлөнүн ички кеп сөзүнөн четте калган экен көрсө. Ошону сезген сайын ал ого өтер чайын жымырып, табышсыз уртайт. Анипаны туурап, балдары да жанатан бери атасын келди койду деп түк этибарга албады. Ошентип, эртең менен чай убагында кичинекей үй бүлө кечеки кылган кылыгы үчүн атасын жазалап жатты. Баарынан да 6 жашар уулу ошону түшүнүп, тиги энеси менен байкесинин жаатына биригип отурганына Токчулук ичинен ыза. Карап койчу накты. Чайдын ысыгына алек болуп жаткансы бышылдап, атасы жакты бир карап койбойт. Ага сөз да сүйлөбөй, энесинин көзү менен тең айланып отурган. Ол да Жубарымбек. Токчулук кенже баласынын бул кылыгы үчүн аялына тымызын таарына баштады. Бир аздан кийин ошол таарынчы күчөгөндөн күчөп, кечеки кылмышын жууп кеткен сыяктуу сезиле баштады өзүнө бара-бара. Айыптуу кейиптенбей, кайра тигилерге тултуя баштады. Ошентип, чай ичилип бүткөн соң, ал иреңин жерден албай, тыржыйып барып, төркүйдөгү керебетке чүмкөнүп жата кетти. Токчулук ойгонгондо күн бешимге таяп кеткен эле. Акырын туруп тыңшаса, үй бүлөсү кожур этишип, чогуусу менен наркы бактын ичи жакта карагат терип жүрүшөт. Баягыдай эле үчөө чогуу, баягыдай эле жаатташ. А Токчулук болсо алардан бөлөк жат киши болуп керебетте соксоюп отурат. Сакалы адырайып, опсуз өскөн, көздөрүн чылпак басып шишиген, оозунун ичи батташып уу, тиштери кыйладан бери жуулбаган, далдырап денесинде түк дарман жок. Бир аздан кийин Токчулук дабышсыз басып барып, карагаттын чекесинде турду. Жайкап тапмаалы эле. Дарактын жалбырагын кыбыр эткизип коёр жел жок. Апасы балдары үчөө бир нерселерди сүйлөшүп, кез-кези үчөө тең кыткылыктап күлүп жатышты. Карагат уйлгуп, опсуз калың өскөндүктөн тигилердин кайда жүргөнү көрүнбөйт. Кез-кези гана кимдир бирөө кыймылдаганда чүмкөлгөн жашыл бутактардын төбөсү бүлк-бүлк этип козголуп калат. Токчулук далайга дейре делдейип тура берди.
Бирдемеде үн катайын десе, бейкуттук кушунчалык экен өз добушунан өзү чочуп кетчүдөй. Анан калса түнкү кароолчунун киркиреген өчүнкү үнү ушу мемиреген тынчтыкта үй бүлөсүнүн азыркы бейкапар абалына жараша коебу? Абдан бушайман болду. Анан бир-эки алдыга жылып барып, акырын Айбек деп кенжесине үн салды. Айбек, деди дагы бир ирет. Карагаттын ичиндеги кожураган үндөр дароо басылып, тым-тырс. Былк эткен кыймыл да жок. Мунарбек, деди Токчулук үнүн абдан эле жоошта чыгарып. Баары бир жооп болбоду. Мунарбек дейм. Кыялы жеңил Токчулуктун каны кызып дароо башына чыга түштү. Ага дагы бир сапар жооп болбосо, кайтып кетейин дегиче болбой, дал маңдайындагы коюу карагаттын түбүнөн туну көрүндү. Булчуң эттери толо элек кубакай жүз балагат атасына томсоруп үнсүз карайт. Уулунун ачуусу канчалык экенин болжош үчүн Токчулук анын көздөрүнө абайлап тигилди. Бирок бала деген бала да. Кантсе да атасына ниети таза, көздөрү кирсиз туптунук. Бирок ызалуу муңайыш бар экен баланын көз карашында. Эмне үчүн талаага жатып каласың ата, деп ал атасына суроо коюп турат ичинде. Баласынын ушунчалык эс тартып калганына Токчулук ичинен таң калды. Ошондон улам жетин албай каңырыгы түтөп кетти окшойт. Алкымына ачуу дам келе калып, көздөрүнүн ичи ысып чыкты. Заготпункттан киши келмек эмес беле, деди ал бир аздан кийин уулуна элдешкиси келген, бирок заготпункттун кишисине ачууланган добуш жасап. Келген жок, деди Мунарбек атасынын калпайтып турганына ачуусу келип. Кечээ барып сүйлөшсөм, карагаттың терип кой, машина менен барып алып кетебиз деди эле. Бала үнсүз айыптоо менен атасына тике карап тура берди. Токчулук тайсалдап шымынын жамбашын имерилип карады. Ошол жерде баткактын кургап калган тагы бар экенин кечээ бир көргөн болчу. Азыр ошону кол учу менен ушалап, күбүп кагып тунуна эмне айтаарын билбей жатты. Терилгени канча болду, деди ал, эңкейгенде зарнасы колкосуна чыга түшкөндүктөн бети башын ачуу тырыштырып. Баар тең чирип калды, деди Мунарбек. Уулунун орой жообуна атасы тырчый түштү. Бирок анысын сыртына чыгара алган жок. Мен анда заготпунктка барып приемщикти алып келейинчи, деп күңкүлдөдү да, салмагы жок денесин түз кармай албай, сендиректеп артын көздөй жөнөдү. Токчулуктун бүлөсү заготпункттун приемщигин дагы 2 күн күткөндөн кийин ачык асман бүркөлүп, күн жаачудай түрлөнүп калды. Аба ырайы бузулганда балдарынын да өңдөрү түктөйүп, сиркелери суу көтөрбөй калат. Токчулук болсо бүгүн кароолго барбаган күнү болгондуктан мончого түшөм деп барып, ошол жактан тили күрмөөгө келбей, башындагы калпагын жолго түшүрүп келиптир. Азыр оозгу үйдүн кире бериш шыптасында көмкөрөсүнөн түшүп уктап жатат. Түштөн кийин 1 саат сабагы бар экен, Анипа мектепке шашып кеткен. Эртеден бери короодогу иштер менен жаны тынбай жүргөн Мунарбектин Айбекке кыжыры кайнап кетти окшойт, кичинекей муштум менен аны дал ортого коюп жиберди. Эмне мени ээрчисиң, артымдан калбай, деди ал жазыгы жок баланы. Айбектен ансыз да паанайы чөгүп турган болчу. Бир жерин үзүп алгандай бакырып чаңырып ийди. Ме, сен могу баштыкты көтөр, деди бир маалда Мунарбек анын колуна сылафан баштыкты салынган карагатты карматты да, өзү толтура бир чаканы көтөрүп короодон чыга жөнөдү. Айбек ыйын токтото элек,
көз жашын да сүртелек. Бирок жолду көрбөсө да өпкөлөгөн боюнча байкесинин артынан болжолдоп басып баратты. Көтөргөнү оор болгондуктан Мунарбек бир капталына майышкан бойдон жүгүрө чакасын жерге кое калат. Анан экинчи капталына кыйралаңдап жөнөйт. Тыныгып тура калганда артта кежейип басып келаткан инисин карап кыжырланат. Жерге сүйрөбө дейм баштыкты, эзилип калды баары. Айбек болсо баштыкты жерге сүйрөгөндө байкесинен өч алып жатканын түшүнгөн соң ого бетер колун шалдайтып өйдө кылбайт. Ыйы болсо басылган. Бирок көз жашын да, мурдунун суусун да атайлап сүрбөй койду бетинен. Мунарбекке абдан жаман болсо экен деп. Мунарбек чындап эле бара чыдабай кетти тигинин кебетесине. Анын үстүнө көл жактан өйдө карай кишилер да келе жатышкан. Чакасын таштай сала коюп, инисине жетти да көйнөгүнүн ички этеги менен бети башын катуу сүртүп жиберди. Тумчугуп кеткен Айбек мурдун ала качып, оозу бошоор менен өкүрмөкчү болгондо, агасы аны бас үнүңдү деп дал көкүрөккө бир муштады. Көрдүңбү этигинде кишилер келтат. Ошолор менен кайра артка кетесиң эгер ыйлачу болсоң. Айбек дароо үнүн баса калып, ошол келе жаткан кишилерди дааналап караганча байкесине алданып калганын түшүндү. Бирок кайра дагы ыйды баштоого ниети чаппай. Апам айтам, сени карагат сатты деп, апам сени өлтүрөт, деди. Айтсаң сени өлтүрөм, деди Мунарбек. Ал өз билген балалык акылын макоо инисине түшүндүрмөк болду. Апамдын иштен колу бошобосо, атам күндө эле арак ичсе, анан карагаттын баары чирип кетпейби? Апам карагат сатпагыла деген. Сен эмнени билип коюп турсуң? Көл жээкке жеткиче жүгөрү талаасын басып өтүш керек эле. Мунарбектин жүрөгүн тымызын зырылдаткан ошол иш болду. Калың жүгөрүнүн ичинде ар дайым бир шумдуктар жашырынып жүргөнү турган иш эмеспи? Алар төтөн кичинекей балдарга тап. Дал капталында чырмоок баскан түт бакалдардын ичинен аф деп чыга калыш алар үчүн көнүмүш адат. Ошондуктан Мунарбек бөбөгүн өзүнөн алыс калтырбай колунан жетелеп алды. Чака барган сайын оордоп, колу үзүлүп кетчүдөй. Айбек болсо белчеңдеп эткел бала болгондуктан чакадан да оор сезилет. Анын үстүнө балдар дал жүгөрүнүн ичине киргенде асман ого бетер түнөрүп, кандайдыр шуудурап жел жүрө баштады. Жүгөрүнүн каржайган сабактары качыр-кучур козголуп, соңунан чыгып эле бери балдарды көздөй жөнөгөнсүйт. Жүрөгү зырп этип түйүлө калып, улам бир дабышка көңүлү алакты болгон сайын Мунарбек чаканын түпкү кыргуусуна томугун уруп алып, көзүнөн от чыгат. Бир сапар чакасын таштай ийип отура калды. Сыздаган томугун сыйпалап ыйлап жиберди. Бирок жүзүн ала качып, көз жашын инисине көрсөткөн жок. Андан ары узай түшкөндө Айбек колундагы баштыкты түшүрүп коюптур. Жинди, деди Мунарбек инисине тап берип. Караса баштык тигинде эректе булайып жатат. Жүгүрүп барып алып келе койду. Үйгө кетем, деди аңгыча Айбек тултуюп. Байкеси анын сөзүн тыңшаган да жок. Тигинин бир колуна баштыкты карматып, экинчи колунан жулка жетеледи да экөө кайрадан алга жылып жөнөштү. Жээктеги пансионаттардын кире беришинде узун тактайдан урулган эки катар скамейка болот турган. Мунарбек иниси экөө сүйлөшүп ал жерге келгенде тактайдын учкай жагындагы чоң гүлдүү жолукчан кара күрмөчөн кемпир отурган экен. Үстү жарым жартылай сүлгү менен жабылган бир табак жемиш бар. Кыларга иши жок, зериге отурган неме башын кыйшайтып тиги экөөнү тиктеди да калды. Такыр көзүн албайт же үн катып сүйлөбөйт.
Чакасын тактайдан үстүнө чыгара албай ызаасы келип жаткан Мунарбек жактыра бербей утуру жалт караган сайын кемпир жылмайып коет. Акыры Мунарбек менен Айбек тактайдын эң берки башына орношуп алышты. Балдар эми кемпир жакты таптакыр карабай койсо болот. Күн бүркөлгөндө эс алуучулар жай-жайларына жетип кеткен болуу керек. Пансионат жактан бери баскан бир да жан жок. Мунарбек бөбөгүн жаныма жакын отур десе, тигила дегенде тил албай атты эле аңгыча батыш тараптагы эбегейсиз кара булутту чарт-чурт эткен чагылган жарып кетти. Мен чагылгандан корком, деди Айбек, ошондо байкеси көрсөткөн жерге лып отура калып. Мунарбек аны өзүн көздөй ыктай тартып кучактап алды. Үйгө кетким келип атат, деди бир маалда Айбек уйкусу келе баштап. Көрдүңбү, тетиги кемпир сени улам-улам карап коюп жатат, деп жооп берди Мунарбек бөбөгүнө. Ошондон кийин Айбек менен кемпир экөө тиктешип, бири-бирине алаксышат. Батыш жактагы кара булут болсо, боз үйдүн түндүгү сымал улам берилеп жылып, аздан кийин төбөдөгү жарык дүйнөнү жылчыксыз чүмкөп кала тургандай. Аңгыча жогору айыл жактан пансионатты көздөй келе жаткан 2-3 киши көрүндү. Кемпир эми балдарды таштай салып, ошол келе жаткандарга үмүтүн артып жал-жал карайт. Ырас эс алуучулар бурулуп келип карагаттандай кетишти да, Мунарбектен 3 стакан салдырып алышты. Кемпирдики не бир себептен аларга жакпай калды окшойт. Кана баатырлар, кимиңерге берейин, кимиң акчаны жакшы көрөсүңөр, деди карагат алган киши берген акчасына ич тарып жаткан үн менен эки баланы басмырлап. Ошону сезген Мунарбек акчаны албай мулжуң этип тескери бурулду эле. 1 сомдук кагазды тиги киши элеи оозун ачып турган Айбектин кулагына кыстарып коюп кетип калды. Үчөө тең кыт-кыт күлүп баратышат. Ай бала, деди кемпир тигилер узап кеткенден кийин. Мектебиңерден чыгарып коет карагат саткандыгың үчүн. Ишиң болбосун, деди Мунарбек ичинен. Анан инисинин кулагына кыстарылган 1 сомдукту алып нары ыргытып жиберди да кемпирге далысын салып отуруп алды. Айбек болсо курсагы ачкандан карагат жеп кирген. Үйгө качан кетебиз, деди ал оозуна кирген ачуу жалбыракты түкүрүп. Тим отур, эч кайда барбайбыз. Мунарбек аны тактайдан жерге түртүп түшүрдү да көйнөгүнүн топурагын күүп берди. Айланада бир да жан жок. Кемпир болсо табагынын үстүн сүлгү жаап коюп, өзү уктап калган сыяктуу кыймылсыз. Чоң жоолугу менен бети башын бүт чулгап алган. Эки бала кыйляга дейре түктөйүп отурушту. Бир окумда Мунарбек целлофан баштыктагы карагатты колуна алды да Айбекти ийинен таптап жүрү үйгө кетебиз, деди күтүүсүздөн. Экөө жогору карай жөнөштү. Аздан кийин кемпир башын көтөрсө жанында балдар жок. Чакадагы карагатты тактайдын астына коюп кетишиптир. Балдар дал жүгөрү талаасына жеткенде жамгыр шатыратып жаап кирди. Жалгыз аяк жол тез эле эзиле түшүп, Мунарбек да Айбек да мурдагыдай шыдыр жүгүрө албай улам тайгаланып калышты. Аңгыча дал төбөдөн күн күркүрөп, тоодон таш кулап келаткандай кулак тунуп, экөөнүн тең кичинекей жүрөктөрү кысылып кетти. Мунарбек бөбөгүн кучактай калып, башын калкалады. Айбек болсо байкесинин дүкүлдөгөн жүрөгүнө кулагын такап, аны белинен бекем кучактап алган. Деңиз түбүндө калгансыган адамдын эки кичине баласын чагылган 1 секундка жарк эткизип көзгө сүртүп өтөт. Ырайымсыз нөшөр болсо, ал экөөнү чопо топуракка аралаштыра эзгилеп, жанча тепкилеп, шөмтүрөтүп, эмнегедир өчү канбай мыкаачыланат.
Мунарбек кай тарапка чуркаарын билбей ичкирип турганда чагылган жанада бир жолу жарк этип шамалга жапырылган жүгөрүнүн үстүнөн ары пансионат тарап көзгө көрүнө түштү. Баягы жалгыз калган кемпир да ордунда жок. Бүт ааламда кыбыр эткен бир тирүү жан көрүнбөйт. Мунарбек канча калкаласа да болбой, бөбөгү алма чөлмө суу болуп чыкты. Өзүнүн да чоло жери калган жок. Ошентсе да ал баштыктагы карагатты төгүп таштап, целлофанды Айбектин башына кийгизди да алга жылууга ниет кылды. Бирок бир аттаганда эле балчыкка жыгылып түштү Мунарбек. Бөбөгүнүн колун кое берген эмескен, ал да тигини менен кошо балчыкка чалп дей түштү. Бала ошол замат байкесин күнөөлөп, нөшөргө да, алай дүлөйгө да карабай озондойун деди эле. Мунарбек коркуп кетип, анын оозун алаканы менен баса калды. «Жез кемпир келет», деди ал бөбөгүн кучактап. «Ыйласаң азыр мульткинодогу Жез кемпир жетип келет», ошентип айтып алып, Мунарбек өзүн да күндө теледен көрүп жүргөн шыпыргы минген Жез кемпирди күтө баштагансыды. Айбектин болсо агасынын кучагынан бошонуп чыгып, эки жакты карагысы келип жатты. Бирок бооруна бекем кысып алган Мунарбек бөбөгүн жаанга да, шамалга да, Жез кемпирге да түк алдыргысы жок. Эриндери кеберсип, бара-бара Мунарбектин бүткөн бою албыртта ысып, бир паска денесин сезбей далдырай түшүп жатты. Ошентип жатып, ал Жез кемпирдин дабышын уга сала селт этип чочуйт. Жүрөгү токтоно албай аптыгат. Кучагынан чыгарса эле дароо эле балекет болуп бөбөгүн жулуп кетчүдө. Мына капталдан жүгөрүнү качыр-кучур эткизе жөөлөп, кантсе да бир зор коркунуч келе жатат. Бирок ал эмне үчүндүр балдарга жетип жетпей токтоп аңдып калат. Ошентип жатып, бир маалда өткүн пастап, анан акырындап өтүп кетти. Жалгыз аяк чопо самын сымак эзилип тайгалак. Мунарбек инисин аркасына көтөрүп алып, дал киргил суу агып жаткан жөөктүн таманына салып жүрүп отурду. Ботинкасы эзилип, былбырап, бутуна жабышкан муздак бака сыяктуу итиркейин келтирет. Айбек болсо байкесинин булоолонгон ысык далысына жатып алып, бир аздан кийин үргүлөй баштады. Арык чөнөктөн аттаган сайын тогуздагы Мунарбектин али күчкө толо элек тизелери бүгүлө түшүп баратты. Көздөрү чымырап, башынын айланганы улам күчөп, түктөйүп чыйырккан бала аңгычакты теңселип барып токтой калды. Дал бет алдында үйүн көздөй бурулган имерилиштеги көпүрөнүн астында көзүнө тааныш бир калпак жаткан экен. Жаандын суусуна эзилип, сары чыбашы чыга түшкөн ак калпак. Мунарбек атасынын баш кийимин дароо тааныды. Чий баркут чуркаткан бир жак кырбуусу түлөп, жыртылып кеткен эски калпак эле. Ичип алып, үйүн көздөй келаткан сайын, токчулук үчүн дал ушул өтмөлүк тозоктун кыл көпүрөсү сымал жанын кейите турган. Эки жагында кармагычы жок, тимеле бир эндүү тактайды кимдир бирөө суу жеген аңдан артылта таштап койгон. Канчалык аяр бассаң да, дал ортосуна келген кезде жан кирген немедей тактай коркунучтуу солкулдап, аз жерден адамды жонунан силкип сала таштачу. Тезирээк нары жээкке өтө качпаган киши көп учурда аңгеке кулап, үстү башын ылай кылып алар эле. Ошенткен көбүнесе токчулук болчу. Демейдого Мунарбек бул өтмөлүктү чым этип коймок эмес. Себеби ал тактай, иниси экөөнүн дайыма солкулдак ойноп жүргөн жайы. А бул сапар бала негедир апкаарыды. Көпүрөнүн астына түшүп чыгыш, уйкудан көз ачылбай карайлап турган инисин кайрадан жонуна көтөрүп тактайдан өтүш бул сапар ал үчүн оңойго турган жок.
Уктап жүрсө да оюнга кызыккан Айбек тактайдан өзүн басып өтөм деди эле каарына келип турган агасы жонундагы инисин жамбашка муштап алды. Ошентип көпүрөдөн эптеп өтүп алып дал үйүнө жеткен кезде тээ ылдыйда калган шуудурак калың жүгөрүнүн арасынан калдаң этип чыга келчү жез кемпирди Мунарбек эмнегедир көзүнө даана элестетти. «Тийип эле көрсүнчү бөбөгүмө», деди ал бүдөмүк сезимдери бир ирмемге курчуй түшүп. Чуркап барып жыга түртөт болчумун. Башка бир койсом таягын жулуп алып. Башы ысып, эти албырган Мунарбек инисин аркасына көтөргөн тейде теңселе басып, араң дегенде үйүнө кирген кезде баягы оң ыптада көмкөрөсүнөн түшүп уктап жаткан атасы соксоюп отуруп калган экен. Сакалы адырайып опсуз өскөн, көзүн чылпак басып шишиген, оозунун ичи батташып даамданат, диштери кыйлядан бери жуулбаган. Далдырап, бүт тулкусунда кенедей да дарман жок. «Заготпункттан приемщик келген жокпу?» деп таптакыр эле өчүп бүткөн кирилдек үнү менен баласынан сурады ал. Мунарбек эч нерсени уккан жок. Жонундагы уктап калган инисин керебетке түшүрүп жатса, анысы ойгонуп кетти. «Карагат сатканыбызды апама айтпаймын, деди уйку соосу аралаш булдуруктаган Айбек. Мунарбек ниетинде жылмайып инисине ыраазы болгонсуду. Бир нерсе менен думбалап аны жапкансыды. Аңгыча өзү да жаздыкка башын кандай койгонун да билбей калды. Көптөн кийин токчулук дабышсыз сендиректеп барып, балдары кирип кеткен төркү үйдүн эшигин ачыгып баш бакты. Караса, бир баласы керебетте, бир баласы анын жанындагы полдо үч бүктөлүп жатат. «Эй бала, карагат алган заготовщик келген жокпу?» дейм. Баштагы сөзүнө жооп кылбагандыгы үчүн атасы Мунарбекке ачуулуу киркиреди эле, балдарынан жооп болгон жок. Аңгыча токчулуктун көзүнө өзүнүкү түспөлдүү баш кийим уруна түштү. Калпак былчыйып бүктөлгөн тейде Мунардын тутамында кала берген. Токчулук төбөсүн сыйпалап көрсө, баш кийими жок. Демек, тиги калпак аныкы болушу ажеп эмес. Ошентип ойлоп, ал колкосуна чыга түшкөн зарнасын кайра жуткучакты, бети башын тырыштырып келип, баш кийимге кол сунду. Ылайда сууда жаткан кийиз балбырап сүзүлүп кеткен экен. Анысын токчулук чала була сыгымыш этти да, тизесине 2 мертебе кагып туруп, башына жалпайта кийген бойдон сыртка, центр тарапка бет ала илкип жөнөдү. Ошол тушта сабагын эми гана бүткөн Анипа жүрөгү алеп-желеп болуп, үйүн балдарын көздөй ашыгып келаткан болчу.